Musa алейхиссалам хикаяда келет го. Musa алейхиссалам пайгамбар, Алла менен түзмө-түз сүйлөшкөн, ошол пайгамбардын заманасында кургакчылык болуп кетти. Жамгыр жаабай калды. Аллах Таала мусулманга истисқа намазыны берген, жамгыр тилөө. 2 рекат намаз окуса Алла жардам бериш керек. Пайгамбар мусулмандардын бардыгын топтоп алып чыкты. 2 рекат намаз окуду, дуа кылды, жамгыр келбеди. Алла вада берген жамгыр берем, бирок жамгыр келбеди. Musa алейхиссалам Аллах кайрылды. Каламулла, я Рабби, бул жагы эмне болду? Аллах Тааладан кабар келди. Азы араңарда 70 жылдан бери күнөө кылып келе жаткан инсан бар. Ошол чыгып кетмейинче мен эч качан жардам бербейм дейт. Айткын ал адам өзүнү билет. Айткын ал чыгып кетсин, тааныйт өзүнү. Чыкмайынча мен жамгыр бербейм. Musa алейхиссалам коомуга кайрылды. 70 жылдан бери күнөө кылып жүргөн ким чыгып кетсин? Бизди да кыйнабасын, элди да кыйнабасын. Болбосом жамгыр жаабайт экен. Эч ким чыккан жок. Экинчи жолу кайрылды, дагы эле эч ким чыккан жок. Үчүнчү жолу кайрылды. Кыргызча эле айтып атам го, эмне түшүнбөйсүңбү? Дегендей кылып туруп айтты. Өзүңдүн тилиңди эле айтып жатам го, эмне үчүн түшүнбөйсүң? Деп болгонча жамгыр куюп жаады да. Жамгыр куюп жаады. Дагы таң калыштуу болду. Аллах Таала айткан, эч ким ал чыгып кетмейинче мен жамгыр бербейм. Бирок эч ким чыккан жок, жамгыр куюп жаады. Musa алейхиссалам айтты: "Я Алла, бул жагы кандай болуп калды?" Аллах Таала айтат: "Азыр араңарда отуруп тооба кылды" деди да. "Я Алла, ушунча элдин арасында мени шерменде кылба. Өлүп кетсе бул ишти кайрадан кылбаймын" деп тооба кылды. Мен тообасына кабыл кылдым. Анан жамгыр бердим дейт, урматтуу тууган. Musa алейхиссалам айтты: "Я Алла, ошол адам ким эди, мен бир көрүп коеюн" деди да. Дегенде Аллах Таала айтты: Musa, ал 70 жылдан бери күнөө кылганда мен жаап келдим. Эми тооба кылса сага ачып коеюнбу деди. Аллахтын мээримдүүлүгү, Алланын боорукерлиги, Аллахтын саттар күнөөлөрдү жаап келгендиги, урматтуу тууган. Ошондон айтайлы, ал деле тооба кылса Аллах кабыл кылат. Болду, эми ооруп өтөсүң, вообще сен таза болбойсуң эмес, таза болот. Тооба кылсын, ыйласын, Алла кечирет, урматтуу тууган. Азыр вакыт бар. Албетте, биз дагы кылган күнөөлөрүбүзгө тооба кылайлы, кечирим сурайлы, ыйлайлы, көз жашыбызды төгөйлү. Вакыт бар, эрте кеч болуп калат. Алла Таала арканды өтө узун таштайт, урматтуу тууган. Көрбөй калды деп эле кылып жүрө бербе. Чындыгы акылдуу инсан бир күнөө кылды, көрүнбөй калдыбы, ошол заматта токтотуш керек да. Я Алла, ушуну жаптың, болду, экинчи кылбаймын депчи. Чындыгы акылдуу инсан. Акылсыз, көрбөй калат экен, өтө шустрый экен, эмне? Бул акылсыз, урматтуу тууган. Алла ушунчалык саттар, Алла өзү саттар жауап келет, урматтуу тууган. Пендеси бир эле күнөө кылдыбы, бир эле кылыш менен эч качан аны ачып койбойт. 2 жолу кылды, 3төн көп болду, касир көпкө айландыбы, эми Аллах Таала ачып таштайт да. Эми актанба, мен бир эле жолу кылдым эле, мен билбей кылып коюпмун, вообще муну тааныбайм, случайно эле келип калдым, актанба. Түшүндүңбү? Актанба сен 3төн көп кылдың. Туура аны биринчи кылышы мүмкүн, бирок ошонун жынсындагы андан чоң күнөөлөрү канча кылгансың. Ошондон Аллах Таала ачып койду, урматтуу тууган. Ошол Аллах Таала ачыштан алып жаап келе жатабы? Тооба кыл. Кандай тооба? Аллах Куранда: "Я айюхаллазина аману тубу илаллахи таубатан насуха." Эй иман келтиргендер, силер насухтун тообасындай тооба кылгыла дейт, урматтуу. Таубатун насуха, насухту кандай десе, Умар разияллаху анху айтат: "Эмчектен чыккан сүт кайра кирбегендей" дейт. Эмчектен чыккан сүттү кайра киргизе аласыңбы? Өлүп кетсе киргизе албайсың. Сен демек тооба кылдыңбы? Кайра ошол ишиңе барба, кирбе ал жака деген сөз. Умар разияллаху анху ушундай дейт. Окуп жүргөн учурубузда устазыбыз айтты эле, Гулам Расул устазыбыз. Насух дегенде устазыбыздын устазы айтып берген экен. Бул насух деген инсан болгон дейт. Бир инсандын аты насух экен. Эми көрүнүшү кудум эле кыз сыяктуу экен да. Көргөн адам мына кыз экен деп ойлойт да. Азыр бизде толтура го. Бирок эркекте, бирок көрүнүшү кыз. Сачты койгон, буякта койгон, боёгон, көрүнүшү кыз. Насух дагы ушундай болгон экен дейт. Бузуку. Көрүнүшү адам кыз дейт, бирок эркек. Жынысы эркек. Ошол көрүнүшүдөн пайдаланып туруп ал аялдар кирген баняга кирет экен да.
Ошого кирип калаган менен ишин бүтүрүп чыгып кете берет. Киргизген адам аял экен деп унчукпай киргизип жүгүрө берет. Ошентип күнөө кылып күндөрдүн бир күнүндө баняга кирген адамдардан bir авторитет, таанымал, сөзү өтүмдүү адамдын алтын шекеги жоголуп калыптыр. Алтын шекеги жок. Урдап алды. Алтын шекем таап бересиң. Тапкыла. Кароолчуга айтты, ал жактан күчтү алып келди, бүт бардыгын текшерип чыгарабыз. Бардыгын тизмеге тизип койду, тизип. Ар бирин текшерип чыгарды. Арасында насох дагы бар. Бул шакекти алган эмес. Бир эле айыбы эркек. Билинип калса ошол заматта баш кетет. Шакекти алдымга албадым кызыктырбайт, башка маселе көтөрүп башы кетет. Шакекти алган эмес, бирок бардыгын карап жатат, бардыгы ич кийимиге чейин карап чыгарып атат. Ушул катарда туруп тооба кылды. Я Алла, мени шерменде кылба. Билесиң, я Алла, мен шакекти алган жокмун. Менин жынсым башка. Я Алла, кечир мени. Я Алла, ушул жерден мени аман чыгаргын. Эгер ушул жерден мени аман чыгарсаң, мен экинчи бул жерге кайра келбеймин. Ömür boyu baş көтөрбөй ибадат кылып өтөмүн. Ошол жерде туруп тооба кылат, тооба кылып жатат. Очерке жатат, Ошончалык тообасы чын жүрөктөн чыккан себептен алдыңкы адамдан табылып калды да шакекчи. Ошонан табылбаса буга жетти эле. Бул жакта адамдар бар. Ошонан шакек табылып калды, муну болду, караштын кереги жок, чыгып кете бер деди да. Ошондон кийин кайрадан бул жерге келген жок дейт, урматтуу тууган. Аллах Таала ушунун тообасындай тооба кылгыла деп айткан Кур'анда дейт. Айтыңыз, туура, бул бир кезде өзүнүн кызгып эмне кылып алды, ушуга окшоштуруп алды. Тооба кылсын, Алла кечирет. Тооба кылсын, кайтсын, Алла кечирет. Ал нафсани рахатка кул болуп калды. Ал оору эмес. Ал рахат алыш керек, рахат менен жашаш керек. Ошол руханий рахатка келсин. Din менен жашоо өтө жеңил, дин менен жашоо өтө рахат, дин менен жашаш ушунчалык жыргал. Туура ошол үйрөнгөн жаман адаттан чыгыш бир аз кыйын. Ага жардам бериң, аны түшүндүрүң, ага курбанчылык кылың, айтың, жеткириң, карышы болуң. Дин менен айта албайсыз, карабаныңызды көрсөтүң. Мен карышымын. Неге келдим? Карышымын, ошого келдим. Неге? Билбейм, зыян экен. Мен табиятым каалабайт. Эч нерсени түшүнбөйсүз, табиятыңыз каалайбы? Жатып бер десе жатып бере бересизби? Же мен туруп берейин десе ошонун каалоосун аткара бересизби? Табиятыңыз каалабайт да, туурабы? Каалабайт да. Сизге гүл көтөрүп келсе макул сүйдүм деп кете бересизби? Кетпейсиз, урматтуу тууган. Табиятыңыз каалабайт. Андыктан карыш экенбизби бардыгыбыз? Карышысызбы? Карышыңызды ачык айтыңыз. Жеткириңиз, урматтуу тууган. Каяка кетип баратабыз? Я Алла. Каяка кетип баратабыз, урматтуу тууган? Туугандарга айтайлы, жеткирели, өзүбүз руханий рахатка эртерээк аракет кылайлы. Өзүбүз бир туугандарыбыз, мекендешибиз, болуптур, сиз тааныбайсыз. Мекендешибиз. Болуптур, башка жактан вактынчалык келди. Бузукчулугун бул жерде кылбасын. Кайра кетсин, ошол жака барсын. Бул жерде ачык айта албасын ал. Неге? Сиз карысыз, сизден корксун. Аллахтан коркпаса, сизден корксун. Аллахтан коркпады, камерадан коркуп калдыкпы? Урдабай калды да, неге камера карап турат экен, тутуп алат экен булар деп. Аллахтан коркпады, урдады, камераны коюп койдук. Камерадан корко турган болуп калды го. Ал дагы Аллахтан коркпады, ошол ишке барды. Эми сизден корксун, эми мына зөөкөр экен, өлтүрүп койсоңдан кайтпайт экен депчи. Өлтүрбөсөң да коркутуп коюң, yüzүп коюм, соң ошону толтура буякта. Өлтүрүп коюм сени. Мага бар, мен жиндимин, ошого көрсөтүң. Жиндилигиңизди ошого көрсөтүң. Карыш экениңизди ошого көрсөтүңүз. Чынчылык экенди чын деле сиз коркосуз, колуңузда ишенсеңиз, жөнүнө телтеңдей бериң да, анан карма деп коюпчу, Мен карма болсом азыр муну өлтүрүп коем. Туссам жеп коем. Көрсөтүң өзүңүздү, урматтуу тууган. Ошондуктан эмне кылайлы? Ар бирөөбүз айтайлы, жеткирейли. Өзүбүз түшүнөйлү, дуа кылайлы, көз жашты көбүрөөк төгөйлү. Бир тууганыбыз, мекендешибиз, мейли жынсыңыз, сиздин жынсыңыз эркек дей. Эркек. Эртең күнү ал көбөйсө, сизге келип, "Южный магистралда турбайсыңбы?" десе не дейсиз?
маршруткада кетип атат, сен Южный магистралда көргөндөй болдум, сага окшош эркек сен дагы ошол жерде турбайсыңбы, сен эмне дейсиз? Анан турдум, кеттик дей бересиз. Кыскасы, намыс деген болуш керек,